Урматтуу Кыргызстандын жарандары, урматтуу Борбордук Азия мамлекеттериндеги коомчулуктун өкүлдөрү, сиздер менен мурдагыдай эле азыркы дүйнөдө болуп аткан окуялар боюнча пикир алышкым келди. Азыр болсо өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 12 июндан 13 июнга караган түнү ушул жылы Израиль мамлекети Иран Ислам Республикасына кол салды. Капыстан кол салды. Мына ушул кол салууда алардын эң чоң максаты Ирандын ядролук куралдарын талкалоо, объекттерин жок кылуу, Иран Ислам Республикасынын граждандарына аябагандай оорчулук келтирүү, мамлекетти жок кылуу максатын коюшкан да. Ошон үчүн булардын кол салуусу арамзаалык иш деп эсептейм. Эмне үчүн мындай иштерге булар барып атат? Өзүңүздөргө белгилүү, Израиль мамлекети жана анын саясий жетекчилиги, Беньямин Нетаньяху башында турган саясий жетекчилиги буга чейин дагы кылмыштуу аракеттерди көргөнү дүйнөлүк коомчулукка белгилүү. Алар 2 жылдын ичинде эң биринчи мына Палестина мамлекетине кол салышты, 7 октябрда шылтоолоп. Мына ошонун негизинде, мына ошол кол салуунун кесепетинен 50 миңден ашуун палестиналыктар курман болушту. Алардын ичинен 30 миңге чукулу жаш балдар, карган адамдар, карыялар, канчалаган адамдар, аялдар курман болушту, жаштар курман болушту. Азыр болсо эми ушул Палестина элин 2 миллиондан кочкул палестиналыктарды Египетке жана Иорданияга көчүрүү боюнча Американын планын ишке ашыруу үчүн аракеттерди көрүп атат. Кыскасы ал жерде Израиль тукум курут саясатын жүргүзүп атат палестиналыктарга. Андан тышкары өзүңөргө белгилүү, Хизбуллага каршы күрөшөм деген максатта ошондой шылтоо менен алар Ливанга кол салышты былтыр. Ливандан да 10 миңдеген адамдар каза болушту, объекттерин талкалашты. Израиль мамлекети аны менен эле токтолуп калбастан Йемен мамлекетине кол салышты. Аякта да хуситтерге каршы биз күрөшөбүз, хуситтер биздин коопсуздугубузга коркунуч келтирип атат деген шылтоо менен алар Йемен мамлекетин бомбалашты. Аяктан дагы 10 миңдеген адамдар каза болушту. Канчалык объекттер талкалашты, аэродромдорду талкалашты, аэропортторду талкалашты. Ага Америка да кошулуп, Америка дагы бомба ыргытып аракетларын ыргытышты. Андан кийин өзүңөр билесиңер, Сирия мамлекетинде мамлекет төңкөрүш болуп бийлик алмашты. Мына ошол мамлекеттик төңкөрүштү пайдаланып, Израиль мамлекетинин саясий жетекчилиги Сирияга да тийиштүү болгон Голланд бийиктерин басып алышты. Голланд бийиктери өзүңөр билесиңер, бул ООНун көзөмөлүндө турган, бул Израилга да тийиштүү, Сирияга да тийиштүү ортодогу нейтральный зона. Аны басып алганга эч ким укугу жок. ООНун чечими бар ал боюнча. Бирок Бириккен Улуттар Уюмунун чечимин дагы алар уккан жок. Ошентип бийиктикти басып алышты, өзүм билемдик кылып. Андан тышкары бизге коопсуздук келтирет, Сириядан ушул Хамас жана Хизбуллалар кол салыш керек деп, алардын согуштуу объекттердин баарын талкалашты. Айрыкча аэропортторду талкалашты, аэродромдорду талкалашты, баягы курал жарак сактала турган складдарды талкалашты. Эми Сириянын жаңы бийлиги ага эч кандай тоскоолдук кыла алган жок. Анткени алардын абалы өтө оор болчу. Мына ушундай кылмыштардын баарын кылып келген. Мына ушундай кылмыштардын баарын көрүп, эл аралык кылмыш соту Беньямин Нетаньяхуну жанагы мурдагы коргоо министри ушул камакка алуу боюнча чечим чыгарган. Эл аралык соттун чечими бар. Бирок Америка кийлигишип, жана башка дагы Англия, Европа мамлекеттеринин кээ бирөөлөрү, анан Франция, Германия кийлигишип, ошол эл аралык соттун чечими ушул убакка чейин аткарылбай келатат. Беньямин Нетаньяху камакка алынбай келатат. Ал эл аралык сотто соттолуш керек. Ошончолук кылмыштуулукка баргандан кийин. Мына ошол кылмыштуулукка тартылбай аткандыктан, кылмыш жолуна тартылбай аткандыктан, мына Беньямин Нетаньяху башында турган Израиль мамлекети мына 2 күн мурун Иран Ислам Республикасына кол салды. Алардын кол салганынын негизги себеби деп алар ушул Иран коопсуздугубузга, Иран Ислам Республикасы биздин коопсуздугубузга шек келтирип атат, ядролук куралды ойлоп чыгарып атат. Алар бизге ядролук курал менен биздин мамлекет жок кылышы мүмкүн. Ошон үчүн алдын ала ядролук куралын жок кылышыбыз керек деген максатта ошондой шылтоо менен алар кол салышты.
Мына ушулардын баардыгы боюнча, ошол жанагы Палестинага кол салган боюнча, Ливанга, Йеменге, Сирияга мына ушуларды кол салып атканда Израиль мамлекетине карата Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын чечими чыккан, резолюциясы. Ушундай өзүм билемдик менен кол салууну токтотуу боюнча. Андан тышкары Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин дагы чечими болгон. Израиль мамлекетин ооздуктоо боюнча, алардын кылмыштуу аракетин токтотуу боюнча. Жекече ушу Беньямин Нетаньяхунун кылмыштуу аракети боюнча да чечимдер чыккан атайын. Бирок алардын бардыгы Американын, Англиянын, Франциянын, Германиянын жана башка мамлекеттердин колдоосу менен ушул убакка чейин аткарбай келатат. Кыскасын айтканда, Беньямин Нетаньяху баштаган Израиль мамлекети жана анын саясий жана согуштук жетекчилиги эл аралык нормалардын бардыгын, Бириккен Улуттар уюмунун чечимдеринин бардыгын бузуп, өзүн билемдик кылып, колдон келген саясатын баары жүргүзүп, көрүнгөн мамлекеттердин бардыгына кол салып жүрөт. Эмне үчүн алар кол салып атат? Анткени Нетаньяху баштаган жетекчилик эгерде согуш токтоп калса, алар кызматтан кетет. Өзүнүн эли дагы каршы чыгып атат. Анын үстүнөн дагы коррупция боюнча кылмыш иш козголуп, азыр сот жүрүп атат Израиль мамлекетинин ичинде. Мына ошон үчүн азыр согуштуу аракетти канчалык жүргүзсө, Нетаньяху өзүнүн кызматында калат да. Эгер согуш токтоп калса, ал кызматтан кетерин билет. Ошон үчүн баягы кай жерге болсо да согуш ачып, согуш токтотпош керек да. Аны Америка колдоп атат. Эмне үчүн мындай иштерге Израиль кичинекей мамлекет өзү, территориясы да кичине, жакынкы чыгышта жайгашкан кичинекей мамлекет эмне үчүн дүйнөгө жакынкы чыгыш мамлекеттерине ушунчалык коркунучтарды келтирип атат? Анын башкы себеби Америка. Америка Кошмо Штаттары курал-жарак жагынан, акча жагынан, моральдык жактан, материалдык жактан, бардык жагынан чоң колдоо көрсөтүп келе жатат. Бул Америка тараптан эки жүздүүлүк болуп эсептелет. Мына жакында Дональд Трамптын демилгеси менен Иранда ядролук куралды ооздуктоо боюнча атайын сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Мына сүйлөшүүлөр 3-чү раунд бүттү. Эми 4-чү раундда ушул дем алыш күнү Оманда болмок. Мына ушундай сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат Трамп мырза. Бирок эми ушунун аягына чыгарыш керек да. Сүйлөшүүнүн аягына чыгарып согуш токтотуш керек да. Ал эми Иранда болуп аткан ядролук куралды токтотуу боюнча бир чечимге келүүгө ирандык тарап даяр болчу. Мына мен дагы жакында Иранга иш сапар менен барып келдим. Алардын жетекчилигинин да кээ бирөө менен сүйлөштүм. Алар дагы ядролук куралды чектөө боюнча Америка менен сүйлөшүү демилгеси бар экенин алар да айтышты. Мына Аракчы мырза менен да жолугушуп келдик. Алар дагы жакшы каалоосу бар экендигин, тынчтык болуусун алар билдиришкен. Ошол ишке барышмак. Бирок Америка эки жүздүү саясат жүргүзүп атат. Бир жагынан сүйлөшүү жүргүзүп атат Иран менен. Ал эми экинчи жагынан болсо курал жагынан, бардык жагынан, СРУсу дагы, өзү дагы бардык жагынан Израилга жардам берип атышат. Бул батыштын саясаты, Израилдин саясаты, айрыкча Американын саясаты, бул эки жүздүү саясат болуп атат да. Муну айтып коюш биздин парыз. Андан тышкары өзүңөр билесиңер, 2024 жылы Россия Федерациясынын Казан шаарында 22-24 октябрда БРИКСтин кезектеги саммити болгон. Мен ошо саммитке барып катышып, анан саммит бүтөрүгө бир күн калганда ошо маалымат жыйынында мен Россиянын президенти Владимир Владимирович Путинге суроо бердим. Ошондо менин суроом ошо жакынкы чыгышка байланыштуу болду да. Однополярный мир во главе США постепенно теряет свое значение, сдает свои позиции. На встрече лидеров формата БРИКС обсуждать сложные вопросы Ближнего Востока. Несмотря на резолюцию ООН, Израиль никак не подчиняется, открыто игнорирует решение ООН и даже объявили генсек ООН персона нон грата. Потом Иран нанес массированный удар по Израилю. И сейчас Израиль объявляет, что ответит действиям Ирана по открытым данным, готовится разбомбить нефтяные ядерные объекты Ирана. У меня вопросы и предложения. Боевые силы США дежурят в Персидском заливе, чтобы помочь Израилю. Поэтому государства-члены БРИКС под председательством России должны ли препятствовать одностороннему господству США, Израиля и дать достойный ответ на их действия, если они начнут войну против других государств. Не только боевые корабли США должны дежурить над берегом Персидского залива, а одновременно должны дежурить российские и другие корабли членов государства БРИКС, чтобы помочь Ирану, Палестине, Ливану. Только в таком случае произвол США Израиля будет остановлен.
Да вот только что коллега спрашивала по поводу наших отношений с Ираном, о готовности оказать помощь и так далее. Первое, что касается ситуации на Ближнем Востоке. Я сегодня вот говорил и хочу здесь повторить. Я думаю, что на земле нет человека, у которого сердце кровью не обливается, когда он смотрит на то, что происходит в Газе. Но 40 с лишним тысяч человек погибших, это в основном женщины и дети. Поэтому здесь оценка наша известна, дана, как выйти из ситуации. Мы тоже говорим об этом. Это может быть только на путях устранения причин. А главная причина – отсутствие полноценного, полноформатного государства Палестина. Вот нужно выполнить все решения Совета Безопасности по этому направлению. Но мы должны работать со всеми участниками процесса, не допустить ни в коем случае разрастания, усугубления конфликта. В том числе нужно работать и с Израилем, который, надо признать, все-таки столкнулся с террористическим актом в октябре прошлого года. Поэтому надо очень спокойно, внимательно анализировать ситуацию, ни в коем случае не потворствовать непропорциональным ответам на эти террористические акты, но работать со всеми и добиться снижения уровня конфронтации, в том числе и на ливанском треке. Мне кажется, что в целом это возможно, но нужно действовать очень аккуратно. Я просто, честно говоря, боюсь сказать лишнее слово, потому что каждое неаккуратное слово может повредить этому процессу. А в целом я хочу вас поблагодарить за то, что вы подняли эту тему, потому что она в высшей степени важна. Урматтуу Владимир Владимирович, эгерде Израиль мамлекети, Америка мамлекеттери Иранга кол салса, БРИКСтин мамлекеттери кандай чара көрө аласыңар? Иран БРИКСке мүчө болуп кирип атат. Киргенден кийин силер Иранга бардык жагынан жардам беришиңер керек да. А болбосо Америка менен Израиль биригип ядролук куралды ыргытып, бүт объекттерин талкалап, жакынкы чыгыштагы согуш дүйнөлүк согушка айланып кетпейби? Силер кандай чара көрө аласыңар деген суроону бергенге үлгүрдүм. Ошондо Россиянын президенти ачык айткан. Биз БРИКСтин мүчөлөрү бул боюнча кайдыгер калбайбыз. Биз да тийиштүү өзүбүздүн аракеттерибизди көрөбүз. Дүйнөдөгү тынчтыктын болушун каалайбыз деген сөзүн айткан болчу. Мына ушундай эле сөздү мен ушул Иран Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Хусейн Ядегары мырза менен жолукканда 2 жолу эскерттим. Урматтуу Хусейн мырза, мына мен азыр геополитика боюнча аракетимди көрүп атам, берүүлөрдү өзүмдүн маектеримди берип атам. Мына ушул дүйнөлүк саясатты азыр карап көрсөк, ошо жакынкы аралыктарда Америкадагы, Израилдагы Иранга кол салышы мүмкүн. Ошон үчүн силер алдын ала даярдыктарды көрүшүңөр керек. Батыштын сөздөрүнө ишенбегиле, алар алдашат. Алдын ала даярдыктарды көрүңүздөр, катуу чабуулга кабыл калбаңыздар деп 2 жолу урматтуу мырза элчиге эскерткен элем. Бирок тилекке каршы ушул ирандыктар баягы ишенимге кирип, Америка менен сүйлөшүп атканына ишенип, жаман ой жок, ушул бир жакшы даярдыкты көрбөй калганын өкүнтөт. Бир топ адамдар каза болуп кетишти. Ошол куралдуу күчтөрдүн башчылары каза болуп кетишти, бир нече офицерлер. Канчалаган объекттер талкаланып кетти 1-2 күн ичинде ошо Израилдин чабуулунан. Бул да өтө өкүнүчтүү боло турган нерсе. Андан тышкары мына мен укук коргоочу катары, ошо геосаясат боюнча өзүм пикирим айтып аткан коомдук ишмер катары, баяндамачы эксперт катары мен сунуш киргизем. Мына ушул жакынкы чыгыш регионунда жайгашкан мамлекеттер, алардын жетекчилери чогулуп, андан тышкары БРИКСтин составына, БРИКСтин курамына кирген мамлекеттердин жетекчилери, ошо Путин баштап, Си Цзиньпин, ушул Бразилиянын президенти, ошол эле башка БРИКСке кирген мамлекеттердин жетекчилери биригип, анын ичинде Ирандагы болуп аткан абал боюнча алар талкуу жүрүш керек. Жакынкы чыгышта өлкөлөрдүн бардыгы биригиш керек, ушул кезде чогулуш керек. Тез аранын ичинде срочно чогулуп, бир тиешелүү чараларды көрүш керек. Мына жакынкы чыгышта жайгашкан мамлекеттердин ичинде 4 гана мамлекет өзүнүн ушул согушка, Израилди согушка каршы экендигин, Израилди күнөөлөп 4 гана мамлекет чыкты каршы. Бирөө Катар, экинчиси Бириккен Араб Эмираты, үчүнчүсү Сауд Арабиясы, анан Түркия мамлекети. А башка мамлекеттер кайда? Жакынкы чыгыштагы мамлекеттер. Эмне үчүн алар унчукпай кайдыгер болуп турушат? Эмне үчүн алар ачык пикирин билдиришпейт? Анткени белгилүү, анткени алар Америкадан коркушат.
Алар Израилден коркушат. Өзлөрүнүн мамилелерин бузуп алгысы келбейт. Ортодо социалдык экономикалык проекттер бар. Жаман көрүнгүсү келбейт. Мына ушул өзү ырысына тийип атат да. Бул эң жаман нерсе. Ошон үчүн менин сунушум ошо жакынкы чыгыштагы мамлекеттер, андан тышкары БРИКС кирген мамлекеттер чогулуп, ушул баардыгы биригип ушул Израилдин жана Американын бир жактуу кол салуусун айыптап, тиешелүү чараларды көрүш керек. Эгер мындай кылбосо, жакынкы чыгыштагы азыр курчуп бараткан абал дүйнөлүк абалга курчуп, анан мындан ары дагы күчөп, дүйнөлүк согушка айланып кетүү коркунучу бар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайм.